Арыз келип калып атат. Ушул дарыгерлер акча алып атат, бизден рецепт жазып бергенине деген эмелер келип калып атат. Ошолорду дагы бир сыйра мен өзүм проверка кылайын. Анан ошого дагы уруксат бериңиз бул жактан дарыгерлерге. Анан өзүңүз дагы тайындаңыз, булар кандай кылбагыла деп. Бирок элдер дагы жалган айтпайт. Көпчүлүгүнөн эле сурадык бир сыйра. Анан мамлекет акча төлөп берип аткандан соң бул жактан айлыгы эми элдин эсебинен берилет да баары бир айлык деди. Ошол себептен эме кылып контролдоп коесуз өзүңүз, ишиңизге ийгилик. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Азыр биз Араван районуна караштуу Ош облусундагы Араван районуна караштуу бул мамлекеттик поликлиника. Ушул жерде дарыгерлер мына жерде тыныгуу бирге деген экен. Ага жок болуп жатышат өздөрү. Элдер бул жакта кечигип жатышат. Мына бул жакта дагы аз эшигин ачып көрөбүз. Бул жак келген көпчүлүк бөлүгү эле келген. Бирок мына бул жакта саат 1ге чейин тыныгуу болгон. Тыныгуу болуп, ээлери жок бирок. Дарыгерлер жок болуп жатат. Ушунча эл күтпөшү керек. Бул жакта эрте келген дарыгерлерге дагы рахмат бул жакта. Бул эшик дагы келген дарыгер. Элдин сураныштары боюнча хирург, онколог дарыгери Соткулов Аврорбек дейт. Саат 1ге келе элек бул адам дагы. Бир сыйра тартып өтөлү. Бул жакта дагы келди адамдар бир сыйра. Дагы элден сурамжылоолорду баштайбыз. Баягы жазган рецепттерин акчалап албайбы булар? Аренде музыкамызга түшө алат. Сурайт экен канчасы? Кээ бир киши сурайт. Кээ бир сурайбы? Мынакей туугандар. Хажиматова С деген иш убактысы. Бул дагы жок экен. Булар келген бардыгы. Бир катар азыр ушул поликлиниканын башчысына чалгабыз. Бул жерде эч кандай арыз, муң жокпу? Дарыгерлер жакшы эле иштешеби? Өз убагында келет экен, Өз убагында келет экен. Азыр дагы бир сыйра эскертүү иштерин жүргүзөбүз. Сиздер менен дагы сүйлөшүп койсок болот, же? Анан кийин келебиз. Туугандар, рецепт баягы жазып бергенде эч кандай акча алам десе бербеңиздер бул жерде дарыгерлерге. Мамлекеттен төлөнүп атат айлык буларга. Ошол себептен эч кандай бербеңиздер. Бул эжелер эрте келиптир өз иши убагына. Өздөрү 1ге, саат 1ге деген экен, келишиптир ишине. Азаматсыздар. Элден арыздар түшкөн эже. Бул жерде иштөө убактысынан кечигип келишет депчи. Ошол себептен келдим. Булар военкоматка кетет. Барам булар. Кеткенден Азыр бу Семей мана буя военкоматка кеткен. Хирург военкоматка кетти. Обедтен кийин военкоматка кетишет. Сиздер келдиңиздер, анан Биз иштебиз. бир катар бирок эч качан рецепт эмелерге акча албаңыздар, мындай. Бул албайсыздарбы? Бизде рецепт жазылмайт, паста жазылат, doğru? Паста жазылабы? Азыр бир сыйра текшерүү болот, ал жакта дагы. Контроль болот. Сиздерде арыз, эч кандай арыз жокпу? Бул жерге мына поликлиникага мындай күттүрүп койбойбу? Бирок кечигүү болуп атат, Туугандар, мынакей элдер келип атат, бирок анча-мынча дарыгерлер кечигип атышат. Азыр ылдыйкы жагында бир сыйра контролдойбуз. Мына бул жерде туугандар рецептке деп акча алабыз десе эч качан бербеңиздер, Бул жакта келе элек экен мынакей. Саат 1 болду. Уже келе элек, обедте жүрүшөт. Негизи келиш керек. Келген. Saat 1'ge деген, бирок келген эмес.
Келди экен, кечигип жүрүшөт. Могул жакта. Азыр бул жакта адамдар барбы? Дагы. Сиздер күтүп атасыздар да биякта? Жакшы иштеп атканыңызды көрдүк. Бул жакта контроль жакшы. Бак өзгө дагы ыраазычылык билдирип коесуздар. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз, бул жерде өзүңүздү дагы тааныштырып. Мамыт Майсалбек, замдиректор. Именно ушул поликлинический часть, амбулаторный служба боюнча тейлейм. Дагы бир сыра бир ушу контролдоп турабыз, анча мынча келип бизчи. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? Мага Араван районунан арыздары көп түшүп жатты эле. Бул жерде дарыгерлер кечигип келишет. Араван районуна караштуу бул жер азыр Ош областындагы Араван районуна караштуу поликлиникалык борбор экен. Ушул жерге келип адамдар дарыланат. Андан соң мен бир катар текшерүү иштерин жүргүздүм. Бул жерде ошо кечигип келгендер дагы болду, арасынан докторлор, эми кечикпей дагы келгендер болду. Бул жакта элдерден сурамжылоо жүргүзсөк, ошол жердеги көбү азыр ошол жакшы болуп калды, өз убагында келип атат деген өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Мен ошол мындан толук бир жума мурун мага арыздар түшкөн. Бул жерде тыгын болуп дарыгерлер эч ким тоготпойт, келип анан рецепттерине акча алат, жазып берген рецепттерине. Андан соң аны дагы биз төлөйбүз дешти. Анан ошол катар мен текшерип азыр бир катар эскертүүлөрдү бердим. Дагы да ушундай ушул эле медицинада, ушул эле жерде ушундай нерселер каттала турган болсо, биздин Instagram баракчабызга байланышып койсоңуздар болот. Болотбек Айдаркулов деген Instagram баракчабыз бар, туугандар. Элдерден дагы бир сыра сурамжылоо дагы жүргүзүп коебуз. Азыркы учурда результат жакшы. Ушул жерден башкы башкаруучусу менен дагы жолугушуп, андан дагы сурадык. Аябай жакшы иштеп атат. Ушунусунан жазбасын. Барыңыздарга рахмат, туугандар. Ушундай туура эмес иштеп аткан мекемелер болсо, туура эмес жерлер болсо, бизге кайрылсаңыздар, албетте биз барып текшерүүгө алабыз. Барыңыздар аман болуңуздар. Ушул видеого бир дана лайк басып, таратып коюуну унутпаңыздар.